21 уктуруу. Маркум артист акын Токтосун Тыныбековдун бизге приступ болуп түшүп калганы али эсимде. 3 күндөн кийин капысынан коридордон көрүп кезигип калдым. Учурашып, сиздин жатканыңызга эче күн болду десем, артистте: ой маке, ушинтип приступ болуп, ичим ооруп келип, эмнеси экенин билбейм. 2-3 күн мурун жеген этим өңү бузулбай түшүп атат деп куудулданды. Мунусу чындык. Уйку бези ооруп келген да. Уйку бездин экинчи милдети бездин ичинде өтө майда безчи болот. Мунун милдети иштегени инсулин. Инсулин ошол безден иштелип чыгып, ичегиге эмес, түз эле кан тамырга куят. Ал адамдын денесиндеги таттуулукту көбөйтпөй, кемитпей, бир калыпта кармап турат. Иштебей калса өтө көбөйүп кетип, кант диабети оорусуна айланат. Без иштебей, инсулин чыкпай калган соң, ооруган адам жасалма инсулинди тамак ичердин алдында, өзүлөрү курсагына, теринин алдында ар дайым куюп алып жүрбөйбү? Алимжан акеге тез аранын ичинде операция жасаш керектигин айтсам, ачуусу келип: рахмат, келген жагыңызга кете бериңиз. Операция дегенди жасатмак тургай уккум да келбейт. Сөзүмдүн жетишинче түшүндүрүп, коркута да сүйлөдүм. Болбоду. Операцияга макулдугун бербей койду деп, оору баракчасына жазып, кетейин деп эшикке чыктым. Дагы эле эл батпайт. Басууга жол жок. Аңгыча борбордук комитеттин экинчи секретары Чубаров деген бойлуу, бетинин баары тырык, кийин уксам уруш убагында летчик болуп, ошондо күйгөн экен. Ош обкомунун биринчи секретары Кошоев, Сузак райкомунун биринчи секретары Эргешевдер болуп келип калышты. Чубаровду мурун көргөн эмесмин. Мени көрүп Чубаров кандай деди. Бардыгын болгондой түшүндүрдүм. Мен кетейин деп чыктым эле десем, Чубаров: жүрүңүзчү, дагы бир чогуу кирип сүйлөшүп көрөлү деди. Кирип барып эле бир тийди. Фрунзеден атайын Мамакеевди чакыртсак, Сүйүнбаев атайын Мамакеевди жиберсе, өзүң партийный киши болсоң, түшүнбөгөн кандай адамсың? Эмне үчүн операция жасатпайм дейсиң? Операциядан башка айла жок болсо, өзүң айткандай дары-дармек жардам бербесе, деп катуу бапылдап жиберди эле. Алимжан эке башын көтөрүп, деп, каршы эмесмин, жасай берсин деп турбайбы? Ошондо көрдүм партиянын күчүн. Ага чейин канча отуруп түшүндүрүп, коркутуп атып, сүйлөшүп макул болтура албай койдум эле. Макул болгондон кийин мен ойлоно баштадым. Ушунча эл чогулса, не деген чоңдор бул киши үчүн чуркап жүрүшсө, семиздиги бул болсо, 3 күндөн бери оорусун өтүштүрүп жиберсе, жалгыз эле өтө эмес, уйку бези сезгенип, перитонитке айланып кетсе, ал эми башка жардамчы врачтары, операциялык сестралары, хирургиялык аспаптары кандай экени белгисиз. Баягы көнүп калган өзүбүздүн хирургия залы, көнгөн жардамчылар жок. Ушулардын баары операция ийгиликтүү болуш үчүн эң маанилүү дегендер жетишсиз болсо, нервиңдин кургаганы. Айла жок. Операция жасаганга туура келди. Операционныйды даярдаганча бир топ убакыт өттү. Ошонун алдында Ош областтык башкы хирург, медицина илиминин кандидаты, менден бир топ улуу, тажрыйбалуу хирург Юсуп Касымов, Ош областтык саламаттык сактоо бөлүмүнүн башчысы Камил Атаканов. Бул экөөбүз институтту чогуу бүткөнбүз. Көп жылдан бери Ош областынын саламаттык сактоонун башчысы болуп иштеди. Ушул убакта аман эсен Ош медиа институтунда кафедранын башчысы болсо керек. Ушул экөө такай жанымда болушту. Мен Юсуп Касымовго: сиз тажрыйбалуу хирургсуз. Мындай операцияларды көп эле жасасаңыз керек. Эмне өзүңөр жасабай мени чакырттыңар десем: Мамбет, бул кишинин авторитетин көрдүң го. Анын үстүнө акыбалы өтө оор, өтүшүп кеткен. Кокус мен жасап бирдеме болсо, анда мен бул өрөөндөн кетишим керек, дейт. Мен: менчи?
Мен эмне кылышым керек десем, сиз эртеси Фрунзеге кетип каласыз да, дейт. Мунусу да туура. Ошентип Алимжан акеге операцияны түнкү саат 10-до баштадык. Операция бөлмөсү 1-кабатта экен. Терезени карасам, арт жагында жабылган эл терезеден карап турат. Мен тигилерге бул эмне деген укмуш? Терезеден ары айдап чыккыла десем, барып айдап чыгышты. Касымовдон, Атахановдон сурадым. Мынча эле эмне жабылып турушат десем, кокус Алимжан кайтыш болсо, булар ошол замат чуркап, денеси муздагыча көбөм салат, дейт. Өзбектерде көрсө ушундай экен. Мындай семиз кишиге операция жасаш аргыраак кишиге караганда 2 эсе оор. Тышкы эле терисин кесишти, аргыраак кишиникине караганда 2 эсе чоң кесиш керек. Болбосо боорго жетип өтүн алыш өтө татаал. Алимжандын өтүн алып салуу үчүн өтө чоң татаалдыкка туш болдук. Себеби бүт май былтылдап чыга берип кыйынчылыкка алып келет. Өтү катып кургап калыптыр. Ичинде толтура таш. Бул көрүнүш көптөн бери ооругандын кесепети. Анткени ар бир приступ болгон сайын өтүнүн кабыкчалары ички четинен анча-мынча чирип түшүп, анын ордуна тырык болуп ката берет. Аягында ушинтип катып, жаргак окшоп чүрүшүп иштен чыгып калат. Ушул иштен чыккан өттү ташы менен алып салып, андан ары карасам, уйку бези шишип, чирий баштаптыр. Уйку безди таптакыр алып салууга болбойт. Такыр алынса, же такыр иштен чыкса, ал адам өлөт. 3-төн 1 аман сакталып калса, анда адам кадимкидей жашай берет. Ириңдеп, чирий баштаган тазалап алып салып, ошол жерге резина түтүкчөсүн койдук. Калган иштен чыккан чирикчеси тазалангыча ушул трубка резина менен тышка чыгып турат. Ошол трубка аркылуу дары куюп тазалап туруш керек. Таптакыр тазаланып бүтмөйүнчө бул трубканы албаш керек. Эгер эртерээк алынып калса, тышкы тери жагындагы тешик бүтөлүп, ар жагы ириңдеп, ириң толуп кетип, кайра операция жасоого туура келет. Ушундай оор операция жасалып бүттү. Оңолуп кетерине күмөндөр болду. 8 күнгө чейин Алимжандын жанынан чыккан жокмун. Баш аягына чейин дарысын берип, таңуусун өзүм жасап аттым. Мындай белгилүү, атактуу адамдар ооруп калганда же операция жасалып калса, оорунун азабынан да күн-түн дебей телефон чалгандар азабыңды берет. Күнүнө Акматбек Сүттүбаев Сүйүнбаев телефон чалат. Ачык айрым сонун кишилер раматылык. Мен баарын болгондой айтып бердим. Сүйүнбаев, Мамбет, көзүңдү ачып жакшы кара. Ары бери болгончо бул жакка келем деп ойлобо. Эмне керек болсо айтып тур, деди. 3 күн өткөндөн кийин сынамакка ушуларды байкап көрөйүн деп, ушундай дарылар керек дедим эле, ошол замат самолет менен жеткизип беришти. Алимжандын жанындагы бир палатага күн-түн дебей, күнүгө эртең менен мага тамак аш алып келгендер кезекке турушат. Алып келгендердин баарын медициналык кызматчылар мен кеткиче ичип атышты. Кудай жалгап, өзүбүздүн дагы аракетибиз болсо керек. Алимжан оңолуп, менин да көңүлүм көтөрүлө баштады. 8 күндөн кийин Сүйүнбаевден суранып, буйруса оңолуп, айыгып кетмей болду деп түшүндүрсөм, уруксат берди. Мен Фрунзеге келе бердим. Догдуровду операция жасап, эртеси эле Жалал Абадка кетпедим беле. Догдуров ошондон оңоло албай каза болуптур. Алимжандын акыбалын телефон чалып билип турдум. Акырындык менен оңоло баштады. 1 айдан кийин баягы мени менен барган, наркоз берген жардамчы балам Сайдымар Мадымаров кара суулук эле айылына отпускага кетип атат. Сайдымарга катуу тапшырдым. Барар замат үйүнө барбай түз эле ооруканага барып, Алимжанды көрүп туруп, мага телефон чаласың деп. Сайдымар эртеси эле чалды. Келбесеңиз болбойт. Ичи мага жаккан жок деп. Операция жасаган жер толугу менен айыгыптыр. Бирок ошол жерде томпойгон шишикче колго урунуп турат. Басып көрсөм ооруйт дейт.
температурасы бар экен деп угаар замат бат эле ошол күнү учуп бардым. Көрсөм, чынында эле ошондой экен. Уйку без абдан тазаланып бүткүчө хирургия бөлүм башчысы Фахитовго абдан түшүндүрүп дайындагам. Түтүкчөнү ириң чыкпай калгандан кийин 3 күн өткөрүп анан ал деп. Фахитовду бир топ жемеледим. Көрсө, трубканы эртерээк алып койгон. Жогоруда айткандай, бездин тегереги абдан тазалана электе алынган. Бери тыш жагы бүтөлүп калгандан кийин ал жакта ириң тышка чыга албай, чогула берип оорута баштаган. Мен бараар замат бурунку түтүк турган жер анчалык бүт элек. Ошол жерге оорутпагандай кылып навакаин дары куюп, аспап менен ошол эски жолун таап, чоңойтуп, ириң чогулган жерге жеткенде ириң жыйналып калган экен. Ошол замат тышка атып чыкты. Алимжан эке, анча-мынча ооруйт, чыда, дедим. Мамбет эке, келбей койсоң болот эле, деп онтоду. Кайра ошол жерге трубка салып, жууп тазалап, Фахитовго түшүндүрүп, эсиңде болсун, эптеп, канча азапты көрүп айыктырып, ушуга жеткизип алып, эми кырсыкка учуратсак, өзүбүз катуу уятка калабыз. Дагы айтам, түтүкчөнү күнүгө жууп, качан эч оорубайт десе, температурасы нормага жетсе, түтүктөн эчтеке чыкпай калгандан 3 күндөн кийин ал, деп кете бердим. Ошондон кийин Алимжан эке тез эле айыгып кетти. Өмүрүнүн аягына чейин 35 жыл баягы эле райыс милдетин аткарган чарбаны башкарды. Атагы чыккан адамда 3 Ленин ордени бар эле. Ошол операция болуп айыккандан кийин өмүрүнүн аягына чейин жолдошчулугубуз, достугубуз айрылган жок. Бир нече жолу үйүндө болдум. Үй бүлөсү менен таанышып, ошондо энеси тирүү эле, балпайган сындуу киши экен. Мени көрүп, бетимден өп, ыраазычылыгын билдирип баласына: "Балам, биринчи Кудай, экинчи сен үчүн ушул уулум Мамбет сенин жаныңды алып калган. Экөөң дос болуп, Мамбеттен кол үзбө", деп батасын берди. Алимжандын атасы чоң молдо киши экен. Атасынын мүрзөсү үйүнүн маңдайында өзүнчө көрүстөн экен. Күн түн дебей кайтарып турат экен. Алимжан кичинесинен жетим калып, бир топ азаптарды башынан өткөзгөн киши. Ошол жетимчилик жокчулук турмушка, оокат кылышка, адам менен мамиле жасашка абдан үйрөтсө керек. Кийинки жылы чакырды. Конокто эсте калганын айтайын. Эртеси эле мончо калып барды. Өзүлөрүнүн колхозунун 2 кабат мончосу бар экен. Баратканда жолдон бир зор, бир жак көзү чалыр өзбекти кошо ала барды. Мончого киргизип, тиги өзбек менен өзү кирген жок. Мен силер чыкканга аш даярдап турайын деп. Мындай мончону ушул күнгө чейин көрө элекмин. Кийин уксам, Алимжандын, Раистин өзүнүн түшчү мончосу экен. Мончонун ичи топтомолок. Бир жагында цемент бетондон жасалган койкага окшогон тапчан. Башка эчтеме жок. Мен анда мындай мончого түшө да, көнө деле келем. Баш багып кирип барсам, мындай ысыктыгын айтпа, дем ала албай, тышка чыга качайын десем, тиги өзбек тышка чыгарбай, чыдаң, деди. Көрсө, тиги зор өзбек Раистин өзүн жууп тазалап, массаж жасап берчү адам экен. Мен: "Ай аке, мен буга чыдай албайм", десем, чыдаңдан башкасын айтпайт. 2-3 шейшеп алып кирген. Бирөөнү тапчанга салды. Бирөөнү өзүнүн белине ороп курчанды. Эмне кылар экен деп бир чети чочуладым. Чыгарбады. Мен көл шал болуп тердип кеттим. "Тапчанга жатың", деди. Жатып бердим. Маңдайыма отуруп алып, бир бутумду алып ийине салды. Мен коркконумду айтпа. Бутумду ийине салып алып, ушалап, массаж жасай баштады. Өзү зор, күчтүү адам экен. Мыжып кирди. Эми этимден чыккан кирди айтпа. Эзилип түшүп атат. Ошентип бүт денемди укалап бүтүп, бир чака сууну чачып жууп койду. Эми бир аз тышкы үйгө эс алың, деди. Тышкы үйдө эс алгандан кийин эми дагы кириң, деди. Кайра кирдик. Дагы жанагыдай жасап берди. Бул жолу анчейин кир чыккан жок. Этим ушулаган сайын таза болуп, кычырап эле калды. Самынды такыр сүйкөгөн жок.
Дагы бир эки чака сууну башымдан ылдый куюп жиберди. Энди чыга бер, деди. Этим укмуштай таптаза болуп, жыргап эле калдым. Чыксам, Алимжан күтүп туруптур. Жактыбы? Деди. Укмуш жакты, дедим. Палоо даярдап турган экен. Жеп алып, Алимжандыкына келе бердик. Эртеси пахта талаасын кыдыртып көрсөтүп, тааныштырып жүрөт. Колхозу коммунизм. Ошондо көрдүм, аты коммунизмге окшошун. Пахтанын бардык талааларында жолдору асфальтталган. Пахтасынын чыгышы, тазалыгы укмуш. Ар бир бригадада талаада өзүнчө кирпичтен салынган үйлөр, бала бакча ошол жерде. Үйдүн жанында жер жемиш айдалган. Саан уйлар бар. Отурганы жыгач, кенен керебеттер, төшөк, жаздык бар. Мен бир тапчанына отурдум. Алдына салган төшөк калың, өтө кооз. Кай жака оонасаң 2-3 жаздыктан. Кыдырып жүрөбүз. Бир бригададан экинчи бригадага өтүп барганда, Алимжандын машинадан бир түшкөнүн көргөн жокмун. Машинанын терезесин ачат. Бригадир же башка бирөөлөрү жакын келбейт. Бир топ алыс турушат. Терезени ачып, Алимжан бирдеме дейт. Тигилер кайрылып сөз айтпай эле "Хоп, Раис" дегенден башканы айтышпайт. Бир топ өткөндөн кийин машинада артабыз. Алимжан эке, жаныңызда отуруп, тигилерге эмне деп айтканыңызды мен түшүнгөн жокмун, деп сурасам, тигилер түшүндү го, дейт. Мен айттым. Биз жакта башкармалар бирдеме деп буйрук берсе, тиги угуп аткан адам жанына басып келип, эмне деп атасың деп такып сурайт. Десем, жок, бизде андай эмес, дейт. Мен көзүм менен көрүп таң калдым. Ичимден ойлодум. Мына, оңолгон кишилердин иши кандай деп. Жетекчини ушундай сыйлап, урматтап, эмне айтканын ажылдабай аткарып турса, кантип оңолбосун? Ушул күнгө чейин ушундай ойдомун. Эгерде кайсы мекемеде, уюмда болбосун, айылдан республикага чейин жамандыр жакшыдыр жетекчи кылып шайлап алсак, ошол жетекчинин улутуна, жерине карабай, бардыгы кол алдындагы адамдар бир ойдо, бир тилде болуп урматтап турса, оңолбогон иш болбойт. Мен ар дайым айтам, ошондой жакшы иштеген адам мен үчүн жердеш, бир тууган деп. Алимжан атактуу раис болгон үчүн өмүрүнүн аягына чейин жогорку советке депутат болуп жүрүп өтүп кетти. Сессияга келгенде самолеттон түшөр замат мейманканага бараардан мурун өрүк жүзүмдөн көтөрүп алып биздикине келчү эле. Бир чини чай ичип, анан мейманканага кетчү. Ошончо зор көрүнгөнү менен менден 1 жаш улуу эле. Ден соолугуна байланыштуу нерв системасы, мээсинин кан тамырлары склероз боло баштап, ардактуу эс алууга чыгып, баласы түзүк бала көрүндү эле. Атасын ордун басты. Коммунизм деген колхоздун атын Алимжан Юнусов деп коюшту. Ассистент болуп жүрөм. Баягы кайнагам Жумагул Алышбаев берип кеткен 2 бөлмөлүү каркастуу үй эле. Эски автобазанын маңдайында. Азыркы Орус чиркөөсүнүн ылдый жагында. Деп турганда, Сокен экөөбүзгө укмуштуудай эле кенен кесир болчу. Чоңое баштаганда, кийин илим доктору болгондо барып көрдүм. Абдан кичинекей үй экен. Анда туалет деген жок. Короодо жалпы туалет. Суу деген да жок. Ысык суу жөнүндө түшүнүгүбүз дагы жок эле. Ойума кетти. Үй жөнүндө аракет кылып көрөйүнчү деп. Ал убакта шаар аткомунун төрагасы Сыдыгалиев деген киши экен. Ошо кишиге бардым. Жакшы кабыл алды. Ал жайымды үй жөнүндө айтып, жардам кылсаңыз деп. Бапылдаган, ачык, көрүнүшү жөнөкөй жакшы киши экен. Угуп отуруп, "Байкебай, сен 1 айдан кийин келчи. Мен азыр баш аягымды жыйнай албай атам", деп узатып жиберди. "Макул агай", деп кете бердим. Туура 1 айдан кийин
1 saat кечикпей жетип бардым. Барсам, Байкебай, болбой калды. Сен эми иштеген жериңден гана алмай болдуң, дейт. Агай, сиз 1 айдан кийин кел дегенсиз. Мен 1 мүнөттө кечикпей келдим. Иштеген жерден, медиа институттан Нургазиевадан мен эч качан үй ала албайм. Сиз өз сөзүңүзгө туруңуз, деп мен болбой туруп алдым. Бир аз унчукпай, ойлонуп туруп, медиа институттан сен үчүн сураган кагаз алып келе аласыңбы? Сен мага жагып турасың. Ошондой кагаз алып келсең, мен жардам кылайын. Кийин чатак кылып, эмне Мамакеевке бердиң десе, мына, силердин суранган кагазыңар деп мен кутулуп чыгып кетем да. Түшүндүңбү? Деди. Бирок Нургазиева мага мындай кагазды өлсө дагы бербейт десем, орун басарларына деле кол койдуруп келсең болот, деди. Келип ойлонуп, кантип мындай кагазды табам деп эсиме алды. Институтка барып, тооруп жүрүп, институттун бланкасын эптеп таап алдым. Өтүнүч кат жазып, машинкага бастырып, Эгембердиев директордун орун басары, чогуу иштешебиз. Бир күн обход убагында дубалга такай коюп, агай, могу катка кол коюп бериңизчи, деп жибердим. Эмне кадатайсызбы, дейт. Агай, үйдөн жүдөп кеттим. Шараткомго барып аракет кылып көрөйүн десем, ушундай кагаз ала барсаң дешти. Болобу болбойбу, аракет кылып көрөйүн, десем, агайым Кудай жалгап кол коюп бере салды. Көз айнеги жок окумуш болуп, медиа институттун атынан дегенди чийип сал, дейт. Мен, ой агай, мен медиа институтта ассистент болсом, кимдин атынан деме келем, деп обходуна карабай Шараткомго, Сыдыгалиевке чуркап жеттим. Кирип барып эле Сыдыгалиевке көрсөтсөм, молодец, Мамбет, мен сага үй берем, деп тез эле тапшырды. Темир жолдун үстүндө 3 кабаттуу үй бүтүптүр. Ошондон 3 бөлмөлүү үйдү берип салды. Сүйүнгөн бойдон үйгө келип, Кудай жалгап кулпу сатып ала бардым эле, кулпуну салып бүтүп калганда, Осмонбекова деген өкмөттө иштеген чоң сары аял өмүрүмдө көргөн эмесмин. Келип эле, бул үй меники, мага берилген, мен Совминде иштейм, дейт. Берген ордерин көрсөттү. Чын эле ордери меникине окшош. Орой жаным, Совмин эмес, башкасын айтсаң дагы чыкпайм бул үйдөн. Менин да ордерим ушундай болуп атпайбы? Деп экөөбүз ажылдашып калдык. Жүрүңүз, бул ката болуп калыптыр, деп аркы имаратта милициянын контору бар эле. Шараткомго ордер берген аялга телефон чалдым. Тиги аял ката кетиргенин түшүнүп калса керек. Мага, сиздин ордер туура. Тиги Осмонбековага ката жазылып калыптыр, деди. Тиги жанымда турду эле, телефонду бере коюп басып кеттим. Дагы мени колдогон Кудайым жаңы кулпуну ала барып салдыра койгон. Тиги аял менден мурун барып калса, чыкпай коюп алат беле, ким билсин. 3 бөлмөлүү үй, бардык шарты бар. Жырга эле жатып калдык. Ошол үй ак жолтой болуп, кийин докторлук диссертациямды жактадым. Уулду болдум. Жумагулум ошол жерде төрөлдү. Азыр бул уулум медицина илимдеринин доктору, профессор. Өзүбүздүн ооруканада көп жылдан бери башкы врач. Мен бул уулум менен сыймыктанам. Жарым жылча өтүп кетти. Ошол үйдө жашап жатканыбызга. Бир күн эле директор Нургазиева чакырып атат, дейт. Дагы эмне бале болуп кетти, деп жетип бардым. Барсам, баягы сүзүлгөн эже, сен биздин атыбыздан бизди сатып үй алыпсың, деди да кемсинтип. Сен андай үйгө киргенге али эрте. Сенден улуу профессорлор үйү жок жүрүшөт. Тез арада чыгып үйдү бошот. Чыкпасаң, сот аркылуу милиция менен чыгартам, дейт. Угуп отуруп бүткөндө, ой эже, эмне үчүн кемсинтесиз? Мен деле ассистент болуп иштеп атпаймынбы? Десем, болбойт, чык, чыгартам, деп эле. Менин да тормозум бошой түштү окшойт. Эмеже, мени сот эмес, замбрек менен дагы чыгарта албайсыз, деп басып кеттим. Чыгара алган жок. Сөз да болгон жок. Көрсө, медиа институтка 5 үй берилди деген
шараткондун кагазы келет. 4 белгилүү, кимдерге бергени. 5-си кайда деп шаратконго барышат. Силердин ассистентиңер Мамакеев алган. Өзүңөрдүн сурооңор боюнча деп Эгембердиев кол койгон кагазды көрсөтүшүптүр. Ошондон кийин Нургазиеванын ачуусу келип, нерви бузулуптур. Сыдыгалиев ушундай чатак болорун билип, жооп берип, мына өзүңөрдүн суранган кагазыңар деп көрсөтүп кутулуп кетейин дегенин мен ошондо түшүндүм. Кийин Сыдыгалиев кезигип күлүп, көрдүңбү? Ал кагаз болбогондо мага жабышат эле деп акылдуу, чечкиндүү ишмер адам муну бүт эл билип баалап калды эле. Кийин бир топ убакыт өткөндөн кийин Сыдыгалиевдин жакшы жолдошу Ташкентте, Самаркандта иштеген киши экен. Ошону самолет менен алып келип, Сыдыгалиев өзү носилканы көтөрүшүп бизге алып келди. Өтө оор акыбалда экен, саргарып кеткен. Ошону операция жасап айыгып кетти. Ошондо мага үй бергени Сыдыгалиевдин эсине келди. Келип, рахматын айтып, Байкебай, ошондо бир көргөндө айтпадым беле, сен мага жагып турасың деп. Менин үй бергенимди, ишенимимди аткардың, деди. Кийин бечара киши жаш кайтыш болуп кетти. Бирөө келин алып аткан жерде тамада болуп отуруп, ошол жерден мүрт кетиптир. Ушумда толтоо кан тамыр жарылып кетип, мүрт кетти дейт. Ошентип жаш өмүрдүн кызыктуу учурлары кечиктирилгис хирургияда өттү. Түн күнүн келип 2-3 саат, кээде 5-6 саат операцияда туруп, андан кийин үйгө барганда деле уйку жок. Ошол жасаган ооруларды эмне болот деп ойлоно берип, бирдеме шырт этсе, көзүм умаштай ачылып тура калам. Операциядан кийинки оорулуулар көз алдыман кетпейт. Дагы кимиси оку жеп, же сайылып келер экен деп санаам тынчбай турат. Мына, ошондон тартып менин уйкум бузулуп 50 жылдан ашты. Тынч уйку менде жок. Буга менин организмим көнүп калды. Канча уктабасам да уйкум келбейт. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.